Адам баласы музыканы укканда маанайы дароо өзгөрөт. Биз ушул мүнөттөрдө сиздин маанайыңызды өзгөртөбүз, албетте көтөрөбүз. Бул Радио Кафе программасы. Ардактуу угармандар, саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум ардактуу достор. Кутмандуу күнүңүздөр менен жалпыңыздарга сонун эс алуу жана жакшы маанай каалоо менен биргеликте Радио Кафе берүүсүн баштайбыз. Бүгүн бизде конокто өзгөчө ырчы. Кыргызстанда мен оюмча мындай ырчы жок. Бул ырчыга тең келген ырчы жок. Бул ырчы менен атаңдашкан ырчы жок. Бүгүн бизде конокто ырчы Назыр. Саламатсызбы? Саламатчылык, чоң рахмат. Абдан жагып атат бүгүнкү күн, бүгүнкү эфир. Себеби мени аябай мактап атасыздар. Үнүңүздөргө береке. Ушунун баарын кайра кайталап койбойсуздарбы? Бири-бирибизди мактап эле отура берели эфирде. Үнүңүздөргө береке, дайыма жараңыздар кереке деп анда Назыр эже кандай келип алдыңыз? Жыргап, сонун келип алдым. Эртең мененкисин бирок, ой, аны айтпаш керек Же айтыш керекпи? Кете бериңиз. Аябай мыкты жыргап келип алдым. Себеби деген бүгүн баардыгы жандуу. Ошол себептен өзүм дагы аябай толкунданып жатам азыркы учурда. Себеби деген менимче бул абдан азыркы учурда аз негизи эле баардыгы жандуу инструменттердин коштоосу менен жандуу ырдаш азыр күндө эле боло бербейт дегендей. Ошондуктан мен аябай даярданып келдим десем да болот. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып жибербейин деп, кармап калайын деп келип калдыңыз. Такыр болбойт. Жакшы анда. Анан өзгөчө байкай кетчү нерсе, Назыр эжекебиздин ырларындай ырларды эч ким ырдаган эмес. Ырдабайт дагы го дейм мен оюмча. Ооба. Азыр ошол ырларды чогуу угалы сиздер менен. Эң алгачкы ырдан баштайлы. Назыр эжекебиз күйөө издейт. Ооба, мен эч ким ырдабай турган ырларды тандап ырдайм да. Бирок менимче колдоп турасыздар. Менин сүйүктүү сиңдилерим, кандай жетип алыңыздар? Чогуу билейбиз, ырдайбыз, кошулуп. Күйөө издеп кеттикпи анда? Барбы күйөө издегендер араңыздарда? Азырынча жок окшойт. Бирок даярдана бергиле. Издеш керек азыр. Эртелеби? Балким бул куттуу студияда деле бар. Ошунча күттүрдүң түшүм өйүм билбейм, неге жалгызмын деп өзүмдү тилдейм. Ошунча күттүрдүң түшүм өйүм билбейм, уялбайм эми өзүм. Жигиттерди урдалып кеткен ата үмүттөрүм, узун түндө ойлорум күлүктөрүм, ушунчадан өз болдум күтөрүм. Ошунча күттүрдүң түшүм өйүм билбейм, неге жалгызмын деп өзүмдү тилдейм. Ошунча күттүрдүң түшүм өйүм билбейм, уялбайм эми өзүм күйөө издейм. Чогуу кайдасың, каяктасың, ош баткенди же аластасың, айдасың, аяктасың, айдасың же марстасың, менин томпогум. Айзалда томпошкалар барбы я? Кара кетчек, издеп көрбөйүнбү? Ушул фортепиано жака эле тартып атат негизи. Мен жалгыз эки кишиlik керебе, сен жалгыз болсоң жашоомо келеге. Ойлорубуз, жолдорубуз бир болсо, ошондо жашообуз болуп керемет. Ошунча күттүрдүң түшүм өйүм билбейм, неге жалгызмын деп өзүмдү тилдейм. Ошунча күттүрдүң түшүм өйүм билбейм, уялбайм эми өзүм күйөө издейм. Кеттик. Айдасың, аяктасың, чүйдө же жаңалап аттасың, айдасың, аяктасың, айдасың же марстасың, менин томпогум. Come on.
Марстасың, қайдасың, аяқтасың, өзің өлді жанарымдасың. Қайдасың, аяқтасың, айдасың, жан Марстасың, менің помпоғым. Жар салчу эле. Анын эмнеси? Колчоолор. Бакыт издеген жаманбы? Ар бир кыз жүрөгүндө күйөө издейм деп бирдеме деп койсун. Ал жагын муну деп калдык. Браво. Назель. Күйөө издейм деп жар салат. Болгону биз баарыбыз чогуу эме аны ачыгырдап койдук бүгүн. Колчоолор болсун дагы бир жолу. Назель, күйөө издейм. Күйөө издеп жатып, анан кайненеге да жагыш керек деп ойлоп кеттиңизби? Ооба. Жок, мен андан мурун мындай суроом бар да. Кандай Эмнеге суроо? күйөө издейсиз? Күйөө сизди издебейт. Издебей жатса өзүм издеп баштадым да. Анан бүтүп отура берейин деп. Жок, балким издеп жүргөндүр, сиз билбей аткандырсыз. Ошо уялчак болуп атпайбы, ошон үчүн өзүм биринчи движение жасап атам. Ала качып кетпейсизби? Жок, алага чыккан Барып деген колпак негизи эле кийип болуп отуруш атпайбы болобу? дейбиз. Назель эже ошол мыктыбек айта кетпедиңби? Эмнеге биринчи күйөө издейсиз депчи. Анан экөөнү бир атайын деген окшойт. Аяй кайненеге, аяй келин болоюн деген да оюңуз бар, Ооба. Негизи чыгармачылык жашоодо күйөө издеп атып, издеген табат дейт. Табып алып, томпошко күйөөлүү болуп, анан кийин кайненелүү болдум. Болгондо да аяй кайнене. Ого. Ошо. Жакшы, анда бактылуулук каалайлы сизге. Колчоолор мына ырлары баягы тепкич менен баратат да. Күйөө издеп, анан кайненелүү болуп, азыр кайненеге ырдайбыз. Ооба. Кетти анда. Сен да ырдайсың ошондо мыктыбек, Коштолот Биз азыр. коштойбуз да. Кеттик. Радио кафе программасы сүйүктүү угармандар, Еңгөял ФМ радиосунда кыялдар орундаларына ишенип коюңуз. Кана аяйкалар, аяй кыздар, кошулуп туруңуз, кайырмаларда. Жолугуңду албагын, төркүнгө көп барбагын, шумчан жүрүп албагын, ай халатыңды кандадым. Катуу айтсам эгерде шокко түшүп калбагын, төркүнүңдү мактаба, түшкө чейин уктаба. Аяй кайнене, аяй келинге, аяй келинге, аяй кайнене, аяй кайнене, мен да болом кайнене, аяй келинге, аяй кайнене. Hey oh 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 десе азыр келиним деп жооп берет экен да. Угуп турасызбы? Кана кеттик. 2 3. Эркелигим жок дейин, сөзүңүзгө хоп дейин. Эркин жүрүп эс албай, белим оруп деймин. Ошон үчүн апаке бөлүнгөндө хоп деймин. Жиберсеңиз төркүнгө, 4 күн жатып деймин. Аяй кайнене, аяй келинге, аяй келинге, аяй кайнене, аяй кайнене, мен да болом кайнене, аяй келинге. Кыздар сөздөрүн жаттай бересиз. Аяй кайнене чогуу. Аяй келинге, аяй кайнене, мен да болом кайнене, аяй келинге, аяй кайнене. Азыр болсо рэп кетет менден. Шымчан жүрүп да албайм, төркүнгө да көп барбайм, шокко түшүп да албайм, түшкө чейин уктабайм. Ак батамды ала көр, алтын көкүл бала көр. Бирок кайным үйлөнсө, өлүнөбүз апаке. Көрүм татынан кай жакшыңды калтырам, тарбиялап турганга же жаманыңды калтырам де. Аяй кайнене чоңдайсыз, аяй келинге, аяй келинге, аяй кайнене, аяй кайнене, мен да болом кайнене, аяй келинге. Катура кыздар, аяй кайнене, аяй келинге, аяй келинге, аяй кайнене, аяй кайнене, мен да болом кайнене, аяй келинге, аяй кайнене. Oh 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 oh.
туура келди. Кыздар, сөздөр оңой эле экенби? Жат болдуңуздарбы? Эми үйдө ырдап жүргөн. Ооба, эми үйдө. Кайненелерге ушинтип ырдап жүрүшсө, үйүнө барып алып. Эми кийинчерээк келечекте болот деген толук ишеничтебиз. Анан дагы сүйүктүү угармандар, бүгүн Миң Кыял ФМ радиосунда Радио Кафе программасы, анын алкагында Мыктыбек Нурланбеков, ошондой эле мен Өзгөрү Шабакиров сиздер менен жагымдуу музыкаларды бирге ошондой эле программабызды дагы алып барабыз. Андыктан биздин толкундан эч кайда алыстабаңыздар. Ооба достор, биз менен бирге болуңуздар алдыдагы 2 саат бою. Ал эми биз менен кызматташып, ушул Миң Кыял радиосу менен кызматташып, чогуу иш алып барып аткан Feelings Acoustic тобу, анын мүчөлөрү менен тааныштырып кетели. Бизге ушундай жандуу ойноп, баарын жандуу кылып берип аткан ушул Feelings Acoustic. Оң жактан баштайлы, Азамат Имашев, биздин гитарист, эң сулуу, эң красавчик. Тура, Болчалар. Бойдок. Бойдок кыздар намек болот. Келин издейт. Жакында жаздырып атат, аранжировкасы бүтсө буюрса Келин издейт деп коесуң. анан аяк айнатада издеп калышы мүмкүн. Ооба да. Тарс эткенин баары тамаша. Кийинки биздин солистибиз болсо Гүлкан Олжобаева, абдан жакшынакай кыз, өзүңүздөр көрүп тургандай. Бойдок, көздейт. Жүрөк бош ошондой, Жүрөк бош. Жакшы. Жакшы, андан кийин менин оң жагымда отурат. Бул албетте ким деп турган болсоңуздар, Биназира Аблаева. Анан биздин эң негизги бүгүнкү коногубуз, эң негизги каарманыбыз Назель эжекебизге дагы кандуу болчоолор. Анан Чоң рахмат, аябай сүйүнүп жатам. Анан эми мындай суроо. Сиз шиш такалуу туфлилерди жактырасызбы же андай деле кийбейсизби? Мисал үчүн кече кийдим. Туфлини кече тойго баргам. Айта кетсем, Ислам Ахматов мырза үйлөндү. Алда биз кесиптешим болот. Ошол жакта мындай бир 8 сантиметрдүү туфли кийип алып аябай бийлегем. Негизи менин билишимче 12 сантиметр максимум. 12 го, ооба. Жакшы. Ага жете элеккенмин мен, бирок 8 деле жүрөм азыр. Өңү кандай эле? Кечеби? Кече боз болчу. Боз. Сизге кандай өңдөр жагат? Мага негизи кызыл өң жагат, сары, жашыл. Мисал үчүн жакында клипим чыкты. Кудалар аттуу ырга. Анда кашым жашыл болду. Кашыңыз жашыл, Бүгүн ал кирпигиңиз, жашыл кашымды чечип койдум үйгө. Кирпигиңиз. Кайненемдики болсо кызыл болчу да, ошон үчүн мен жашыл кылгам. Кирпигим эс алууда азыр. Эми буга чейинки клиптерде дагы бир өзгөчөлүктөрдү байкайбыз сизден, же кирпигиңизден, чачыңыздан, бул жолкусун кашыңыздан турбайбы? Бул жолкусун кашымыздан. Жок, Назель эжекебиздин клиптеринен мен жөнөкөй нерсе көрө элекмин. Жалаң эле көрө элек нерселер да. Анан мындай туфли деген ырыңыз бар, Ооба, туфли бар. Эмнеге туфли? Негизи эле бул ырдын аты Баратат да. Айтып келгенде, анан негедир туфли болуп калды. Ал жакта ооба, сөздөрү Баратат, туфли деген сөздөрү колдонулат да, ошон үчүн туфли болуп калды. Негизи бул Эмнеге арнап чыгардыңыз эле? Негизи бул философиялык бир эмеси бар. Камтыйт, ойду камтыйт. Ою бар болчу. Көбү түшүнбөй калды да, айткандачы мындай. Жөнөкөй сөз менен ырдасаңар болмок деген да комментарийлерди угуп калгам да. Кыскача бир түшүндүрүп бербейсизби 2-3 сүйлөм менен? Негизи Баратат бул негизи текст Динара Бешеналиева эжекебизге таандык. Ал 18 жашында толгондо чыкканда, мектепти аяктаганда өзү Таластан болот, Бишкекке келет экен да. Ошондо студент болуп келет, анан ошо алдыда мени кандай келечек күтүп атты болду экен деп, ошо Таластын природасы менен салыштырып жазыптыр да. Ошо менде эмне келечек күтүп атат алдыда депчи. Ошон үчүн Баратат, буттар, Таластан Бишкекке чейин. Баратат, туфли, Таластан Бишкекке чейин. Анан кийин Таластан Бишкекке чейин деген сөздөр айтылбайт, бирок ойлор камтылган. Ооба, философиялык ошо подход болгон. Анан кийин ошо биз жашап атабыз, күнүмдүк жашоо өтүп атат, баарыбыз шашып атабыз. Мисалы үчүнчү, шашып кээ бир жерге барган жерибиздин мисалы үчүн өзүбүзгө дагы туура болбой калат да. Ал
атайын барышыбыз керек болуп калат да, мисалы үчүнчү. Ошону байкабай биз кандай убакыт өтүп атканда байкабай калат экенбиз да. Ошол бир смысл сонун. болгондой. Анда мынчалык сурап калдык, эми ал жерде дагы укпасак болбойт. Сүйүктүү угармандар, Радио Кафе программасында конокто бүгүн бизде Назель. Туфли. Анда бирге тыңдайбыз. Кет. Динара Бешеналиевичке чоң рахмат ушундай текстке. Мактанып кетсем болобу? Обону бирок меники, Назелдики. Ай. Мактанбагандан анча бүгүн. Азыр мактабасам качан мактанам, Ооба, бүгүн мактанабыз. Реклама болуп кетейин да. Саргайган сап-сап чөп, саргайган тожол топурак, чырылдай чымчыктар чырылдай, шамалдын үнү да кырылдай, адамдын ою да арса, баратты туфли, адамдын ою да арса, баратты туфли, Кычетип ачылды эшик, калдайган стол үч отургуч, үч өнбөтсүнкө алды, телефон терезе ачык, адамдын ою да тартылат, айтылат сөздөр, адамдын ою да тартылат, айтылат сөздөр, айтылат. Hey, бозоргон бопоз чөп, томсоргон тожол топурак, топурак бутка урунат, булуттан күндө шыкалайт, адамдар багынып башы ийип, баратат буттар, адамдар багынып башы ийип, баратат буттар, адамдын ою да арса, баратат туфли, адамдын ою да тартылат, айтылат сөздөр, адамдын ою да арса, баратат туфли, баратат. Hey, Баракелде. Ырдайып көрдүк да кеттим. Аба жетпеген. Азыр эми башталып атат. Эми башталып атат. Ооба, бардык эми башталып атат. Назель эже, негизи мындай стилди тандоого каяктан мындай идеология келди? Негизи атайлап бул стилди мен тандаган эмесмин, өзгөчө болоюн депчи, бирок өзгөчөлүк мага жагат негизи, бирок өзгөчө болоюн деп атайын бир өзүмө жакпаган нерселер жасабайм. Бул болгону жүрөктөн чыкты. Ушундай обондор жаралды. Мисалы үчүн мен өзүм обончумун да, анан өзүмө ылайыктуу обондорду жазып баштаганда ушундай обондор чыгып кетти. Азыркы учурда репертуарыңызда канчалар бар? Санабайлуу чогуу. Күйөө издейм, авторлук чыгармаларды айтып кетейин. Баратат туфли эң алгачкы чыгармам, андан кийин туфлинин күйөө издегем. Күйөө таап алып туруп аяй кайненелүү болдум. Анан кудалар. Аяй кайненелүү болуп, андан кийин эми үйдө куда тосмой, күндө кызмат кылмай, кудалар деген ыр. Качан мындай балдарга арнап ыр жазасыз? Азыр кудалашпадык. Эми бөбөктөр кетет эми буюрса. Анан кичине кызмат кылып туруп, анан эми бөбөк болот буюрса. Ошо. Сонун өзгөчө ырчы, өзгөчө чыгармалар, өзгөчө стиль, өзү дагы өзгөчө, баары өзгөчө. Назель бизде конокто. Кол чабуулар. Чоң рахмат. Эми урматтуу биздин көрүүчүлөр, сиздерден суроолорду алсак болот. Эгер суроолоруңуздар даяр болсо, мынакей биринчи биздин көрүүчүбүз. Келиңиз.
Менин атым Миржан. Назеле эже сизге суроо. Абдан өзгөчө сонорду айта экенсиз. Кайсыл жакта окудуңуз эле, ошол жөнүндө бизге айтып берип кетсеңиз. Эң сонун суроо болду. Чоң рахмат сизге да ийгилик, рахмат. Негизи биз Кыргыз улуттук консерваториясын аяктагам, вокал бөлүмүн. Сонун. Мыктыбек экөөбүздүн агайыбыз бир болуп калбадыбы? Менин Биназирдин, Биназирдик ооба. Бул жакка келген ар бир Абакировдун дагы да койсун. бул жакка келген ар бир коноктун баягы мугалимдери бир келип чыгат. Туурабы? Мен көбүнчө. бизди тарбиялаган ошо Сарлыков Рафаэл Тагайбекович, эң мыкты мугалим. Ошого мен абдан ыраазымын билим алганыма. Анан кийин билим биз мисалы үчүн консерваторияны бүткөндөн кийин ал болду эми бүтүңөр студенттер жакшы барыңыздар деп жөн эле таштап койбойт да, жардам берет, сунуштап мектепке да иштегиле деп. Ошо анын сунушу менен азыркы учурда мен балдар музыкалык мектепте сабак берем, вокалдан. Ошо агайга мен абдан ыраазымын. Азыркыга чейин аябай мындай дем күч берип, аябай жакшы каалоо тилектерди айтып үйрөтүп турат да. Сонун. Сунуштап. Эми сизди бир аз эс алдыралы. Мындай териңиз кургап турса. Ошентиплечи чын. Силер аты кыйын экенсиздер, эле сон ойноп, мен силерден калышпай сон ырдайын деп эле аракет кылып эле тердеп кеттим ошо. Негизи сиз ошо шоу бизнесте мындай ырчылардан же болбосо элден калып калбайын дейсизби? Атаандашуу барбы? Атаандашуу ушуну ойлонуп көрө элеккем. Мен Назель өзүнө атаандашат окшойт. Ай Назель, сен эмне эле мындай чоң паузаларды кылып атасың деп өзүм менен өзүм сүйлөшөм да кедечи. Мындай болбойт да. Мисалы үчүн жаңы ыр чыгардым, жаңы эмгек, клип тартып, анан кийин бир жыл уктап калдым го деп. Кой эми иштеш керек деп. Мен өзүмө эметпесем, мындай атаандашуу болбойт экен. Жакшы, анда бир аз эс алып туруңуздар. Кайра отура берейин бакта. Ооба, отурсаңыз болот. Азыр болсо Гүлкан Олжобаева, биздин Feelings акустик тобубуздун солисти, сиздер үчүн ырдайт. Байтан бери байкасаңыздар жалаң эле ушундай шаңдуу шок ырлар болуп атат. Ооба, мындай өзгөчө стилдеги. Назеле эжекебизден сурасак, мен лирикалуу ырларды жактырбайм анча дейт. Мындай ырдайм дейт, бирок анча деле мындай тартпайт дейт да, жүрөгүм тартпайт. Ушундай ырларга абдан жакын экен. А биздин Гүлкан болсо тескерисинче. Бирок мен Мыктыбектен суранып алганмын. Мыктыбек сонун лирикалык чыгармалар чыгарат да. Анан мага бир обон жазып берчи деп суранып алганмын. Ооба, ушул жактан жакшылап сурап калыңыз. Ооба, азыр эфирде сакталат да, э? Сакталат. Сиз мага жазып бересизби? Жазып берем. Мына көп. Угармандар бардыгыбыз күбө болдук. Мыктыбек айткан сөзүңө турат деген ишеничтемин. Эми Гүлкан, өзүңүздүн ырыңызды тааныштырып кетсеңиз. Гүлкан Олжобаева, кол чалыңыздар. Болсун. Баарыңарга салам. Мен азыркы ырдай турган ырым биздин баарыбыз жакшы көргөн казак ырчы айым Макпал Исабекованын репертуарынан Обними деген ыр. Аябай эски ыр, чындыгына келип карасам. Мага аябай жагат, жан дүйнөмө жагат, ошон үчүн силерге да жагат деген үмүттөмүн. Анда эмесе баарыбыз тыңдайбыз. Жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетет. Уже не смотришь на меня, давай закончим разговор. Мы полюбили зря, и мне уже пора. Меня заждался мой вагон. Летят, как листья октября, воспоминания, фотографии. И я не верю, что уже все решено, и крылья мы расправили. Какое нам придумать оправдание печальное, прощальное? Какое мы нарушим обещание случайное, случайное? Если ты обнимешь на прощание, может быть, останется с тобой твое последнее свидание, любимый мой, постой. Закрыты двери на замок, и в них стучаться нету сил. Ты чувства не сберег и под дождем промок, да и зонта не попросил.
Какие странные слова. Прости, я больше не вернусь. И кругом голова, права я не права. Прощай, любви, печальный груз. Какое нам придумать оправдание? Печальное, прощальное. Какое мы нарушим обещание? Случайное, случайное. Если ты обнимешь на прощание, может быть, останется с тобой твое последнее свидание, любимый мой, постой. Если ты обнимешь на прощание, может быть, останется с тобой твое последнее свидание, любимый мой, постой. Если ты обидишь на прощание, может быть, останется с тобой твое последнее свидание, любимый мой, постой. Если ты обнимешь на прощание, может быть, останется с тобой твое последнее свидание, любимый мой, постой. Гүлкан Олдыбаева. Рахмат білдіріңіз. Браво, браво. Мықтыбек, мен ушул жерден Назележе менен Гүлкандын айырмасын билдим. Назележе ыр аркылуу бирок бардыгын мындай сүйүктүүсүнө же болбосо эл журтка мындай кайрылчу адамга түз эле кайрылса, Гүлкан анын бардыгын кагазга ороп туруп катталган кайрылат экен. Ооба, кагазга ороп туруп анан кайрылат экен. Мына сага мыкты чыгарма. Демек, ардактуу угармандар, бүгүн эки стилде ырдалып жаткан кези, музыкалар жаңырып жаткан кези, андыктан биз менен бирге болуңуздар, угуп жатканыңыздар бул Мен Кыял ФМ радиосу. Анан дагы айта кетели, дал ушул мүнөттөрдө бизди көргүңүздөр келсе, анда Мен Кыял ФМ радиосунун YouTube жана Instagram баракчасына кирип көрсөңүздөр болот. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Улантабыз достор, азыр болсо кайрадан эле Назеле жекебизге кезек берели. Сиздер үчүн сонун чыгарма ырдайт. Бул дагы 2018-жылдын хит чыгармасы болду окшойт, оюнчу. Ооба, анан дагы көңүлдү көтөрө турган мыкты чыгарма, эгер менимче көптөр эле билет. Чогурдайбыз анда. Тик-тик-тик-тик-так, бьется сердце так, без тебя никак не. Сердце рвется в такте. Тик-тик-тик-тик-так, бьется сердце так, и не знаю, как мне снова быть твоей всей. Ты мне нужен больше, чем тогда. Только как вернуться назад? Я бы сказала, что я не права, и теперь не врут глаза. Без тебя ночь больше не нужна. До утра на краю стою одна. Без тебя в сердце только тишина для меня и вместе, но я ей не нужна. Тик-тик-тик-тик-так, бьется сердце так, без тебя никак нет. Сердце рвется в такте. Тик-тик-тик-тик-так, бьется сердце так.
не знаю, как мне снова быть твоей всей. Тик-тик-тик-тик, так-так, бьется сердце так-так. Без тебя никак мне, сердце рвется в такте. Тик-тик-тик-тик, так-так, бьется сердце так-так. И не знаю, как мне снова быть твоей всей. Кичине ойлоп турайлы. Азыр экинчи куплети кетет, кыздар. Уялбай ырдап туруңу биз менен чогуу. Жардамдашып мага. Хорошо? Макулсуздарбы? Ырдай бериңиз уялбай эле. Жардам берип. Я все думаю, где ты сейчас, где твои шаги в темноте. Время словно хочет быть за нас, только мы уже не те. Без тебя ночь мне больше не нужна. До утра на краю стою одна. Без тебя, вау, ночь мне больше не нужна. Вау, перепутала слова, давай еще раз. Не нужно. Тик-тик-тик-тик, так-так, бьется сердце так-так. Без тебя никак не, сердце рвется в такте. Тик-тик-тик-тик, так-так, бьется сердце так-так. И не знаю, как мне снова быть твоей всей. Тик-тик-тик-тик, так-так, бьется сердце так-так. Без тебя никак не, сердце рвется в такте. Тик-тик-тик-тик, так-так, бьется сердце так-так. И не знаю, как мне снова быть твоей всей. Без тебя ночь мне больше не нужна. До утра на краю стою одна. Без тебя, эй, в сердце только тишина. Для меня и вместе, но я ей не нужна. Тик-тик-тик-тик, так-так, бьется сердце так-так. Без тебя никак не, сердце рвется в такте. Тик-тик-тик-тик, так-так, бьется сердце так-так. И не знаю, как мне снова быть твоей всей. Быть твоей всей, быть твоей всей. Пауза. Ау. Come on. Come on. Ау. Ау. Мындай кол чаптырбайлы. Кеттик. Припев. Кыздар ырдайды. Тик-тик-тик-тик, так-так, бьется сердце так-так. Без тебя никак не, сердце рвется в такте. Тик-тик-тик-тик, так-так, бьется сердце так-так. И не знаю, как мне снова быть твоей всей. Кыздар, эй! Вуу! Чордайыз, кеттик дагы бир жолу. Кичине оңгон давай. Дагы бир жол кеттик, припев. Hey! Тик-тик-тик-тик, так-так, бьется сердце так-так. Без тебя никак не, сердце рвется в такте. Тик-тик-тик-тик, так-так, бьется сердце так-так. И не знаю, как мне снова быть твоей всей. Сонун, эң сонун аткаруу. Ооба. Эң сонун аткаруу. Кети Тапуриядан да жакшы ырдап койдуңуз окшойт. Ооба, бүгүн мактап эле турчу күн, андыктан Мактагылачы мени, мактай бергилечи. сиз андан дагы жакшы ырдап туруңуз дейли, бизден күч алыңыз, кубат алыңыз. Анан албетте келген коноктордон, көрүүчүлөрдөн суроолор болсо, микрофонго жакыныраак келсеңиздер болот. Тартынбайбыз. Бүгүн сизге бир башкача сонун суроолор берилет болуш керек оюмча. Ооба. Барыңыздарга салам. Менин Саламатсызбы? атым Нуркыз. Кыз, Кандайсыз, келиңиз. Назележе? Сонун. Сизге жакшы, сизге суроом. Өзгөчө образ бардыгы эле адамга жага бербейт да.
Анан бири жакшы айтат, бири жаман айтат. Хейтерлер менен кантип күрөшөбүз? Кандай кабыл аласыз? Мына. Анан дагы бир сураныч. Жакпаса дагы лирикалык чыгармалардан бирди аткарып көрөсүзбү баягы? Сизди башка образда дагы көргүбүз келип турат. Чоң рахмат. Анан сизге өзүңүзгө жагабы ошондой өзгөчө стиль? Эми мен эч ойлонуп көрбөптүрмүн, бирок Азыр эле айтып коюңуз да, жагабы же жакпайбы? Назеле Эженин ырдаганы мага аябай жакты. Сону. Демек жагат экен. Жагат. Ооба, кол чабуулар. Чоң рахмат. Эми сизден жооп болсун. Алтыным чоң рахмат. Туура айтып кетти. Негизи хейтерлер аябай көп болгон. Азыр азайды, мисалы үчүн билбейм эмнегедир. Убактысы менен азайып калды да. Көп мындай хейтерлердин дагы жакшылары эмне деп коет? Мындай эми Жакшы хейтерлердичи. Жакшы сөз жазгандар көбөйдү. Мисалы үчүн окуп көрсөм комментарийлерди хейтерлер менен урушуп атышат да. Демек ошол сиздин Ооба, коргоп калды да. Анан кийин мен аябай эмнегедир билбейм себебин эмнеден экен. Бирок мен хейтерлерге даяр болчумун, себеби менин репертуарымдагы ырлар төмөндө айтып кеткендегидей эле күйөө издейм деп жар салчу эле, анын эмнеси бар дегенде, кыргыздын кызы качан эле күйөө издейм деп жар салчу эле. Анын эмнеси бар? Бакыт издеген жаманбы дегенде, ар бир кыз жүрөгүндө күйөөгө тиги бакыт издеп күйөөгө тигиси келет деп болгону мен ачык, ооба, бактылуу болуусу келет деп. Анан мен аны ачык ырдап койдум. Мен даяр болчумун. Себеби деген мындай ырдай элек болчу деп ойлойм да. Анан кийин мен ачык эле ырдап алдым ушу теманы. Анан бара бирок бүт каалоо тилектерди хейтерлердин жазгандарын аябай кабыл алгам. Туура кабыл алгам. Себеби деген ошо менен адам кишиси мен мисалы үчүн ошо менен балким өсөм. Дагы бир жакшы жылыштар болот депчи. Бирок хейтерлердин да бир ар кимдин адам ар биринин өзүнүн деңгээлине жараша да сөздөр жазат экен да. Кошмарный сөздөрдү ошактан үйрөндүм. Анан бара бирок жок болуп кетти. Мен ошого дагы аябай кубанып жатам бир четинен. Анан эмнеге мындай образ? Негизи эле айтып кеткем, мен өзгөчө болгон мага жагат, бирок жаккан нерселер жазайм. Ооба, мага жагат ушундай болгон. Жүрөгүмөн чыккан нерселер. Анан ар бир адам өзүнүн кандай десем, фантазиясына жараша жасайт экен да, образдарды дагычы. Анан менин фантазиям бүгүнкү күндө ушундай болот. Балким эртең мен башкача болуп чыгам. Жүрөгүм башканы каалап кетет. Ошону билбейм да. Бул бүгүн биз жашап атабыз, бүгүн ушундай, эртең башкача. Анан бул деген дагы көз караштар ар кандай болот, сиз айтып кеткендегидей. Мен дагы аларды түшүнөм. Себеби деген эки жерде экиң 3 десе, мисалы үчүн, мен спорт этем да, 4 депчи. Анткени туура экенин билесиз. Ооба. Бул деген дело вкуса. Бирөөгө жагат, бирөөгө жакпайт да, ошондой эле да бул нерсе, бул чыгармачылык да. Анан балким бирөөлөргө жагат, бирөөлөргө жакпайт дегендей. Ошондуктан мен образды өзүмө жагат, иштеп келатам. Айта кетейин, эгер ошол иштеп аткан адамды көрсө, элдер ошондой сөздөрдү жазат экен. Демек, сиз иштеп атасыз, сиз алга жылып атасыз, сиз өсүп атасыз, сиздин чыгармачылыгыңыз ташкындап атат деген кабар бул. Ооба, мен да ошо сүйүнүп атам, ошо аябай чын жүрөгүм сүйүнүп, аябай рахматымды айтып кетким кетет. Эмне болуп атам ай. Мына толкундоолор, айтып кеткиңиз келет. Негизи азыр эфир менен пайдаланып, түз эфирдебиз да, пайдаланып кетким кетет. Ой, карчы, эмне болуп атат? Азыр мен түз эфирдемин, ошондуктан бардык хейтерлерге ысык салам менден. Баарыңыздарды сүйөмүн, жакшы көрөм. Жана ошондой эле мени колдогон адамдарга дагы абдан чоң ыраазымын. Себеби сиздер бар, мен бармын. Эмгектенип келатабыз. Мени колдогондор, жылуу сөздөр айткан адамдарга абдан ыраазымын. Айта өрүлө көп эле деп дагы мен өсө берейин, чоңой берейин, өркүндөй берейин. Анан дагы мындай өзүңүзгө жакпаса дагы лирикалык бир чыгармадан аткара кетсеңиз дейби. Бүгүнбү? Бүгүн. Эмки келгенимди ырдап бербейинби? Себеби мен азыр жүрөгүм лириканы каалай элек да, анан Мыктыбекти көрүп калып эле, анан сонун ыры бар эле го. Бир болосуңбу, ырды угуп эле, ырдап эле чогуу. Макул. Бир болосуңбу. Жок, кичине эле үзүндү эле көп эле ырдабай эле. Келиңиздер эмне. Анан ошол ырды угуп эле мен лирика мисалы үчүн мага жагып баштады да.
ушундай да Назележе, чыгарма барбы деп мен Сизге канча припевтен эле? укканда дагы таппай жүргөмдө буну ким ырдайт депчи анан Аха. клип чыкканда эле ютубтан көрүп анан тааныдым мыкты. жакшы. Анда бир куплет кайрылмасын Припев. деген Кайрылмасын эле. Суранабыз давайте Ооба, мыкты Кайрылмасын суранабыз. эле. Жок, биринчи куплет кайрылмасын. Кеттик. Билгендер чогурдайбыз, Мыктыбек Нурланбеков ырдайт, бири болосуңба. Мына алып туруп ырдатып салдык Мыктыбекти дагы. Мен абдан сүйөм ушу чыгарманы. Жүрөгүмдү козгодум, күйүп от болдум. Ой, чиркин ай. Кантип таңдарды сенсиз тосконмун, бакытыма кошпоймун, жанып коштоймун. Көрбөй калганда издеп жоктоймун, дайыма бир болосуңбу, кечте таңдарда жанымдын жарымы сен, жарыгы сен, салбас арманга дайыма бир болосуңбу, жомогумду сага арнайын, сүйүмдүн илиби сен, жүрөгү сен, жанган Дагы бир жолу куплет. бирге болосуңбу. Дайыма бир болосуңбу, кечте таңдарда жанымдын жарымы сен, жарыгы сен, салбас арманга дайыма бир болосуңбу, жомогумду сага арнайын, сүйүмдүн илиби сен, жүрөгү сен, жанган ардайым, бирге болосуңбу. Ой, кандай керемет чыгарма. Мына ушул чыгармадан кийин менин жүрөгүм лириканы каалап баштады десем болот. Эми ошондуктан Мыктыбекке кайрылып отум. Жана да айтып кетпедимби өтө жогору. Мыктыбек, атыңа затың жарашып мыктысың. Эмнеге Ооба. дегенде мындай муз болуп турган жүрөктү эритип, лирикага жакындаткан бул албетте Мыктыбектин бири болосуңбу аталышындагы чыгармасы. Чоң рахмат. Мен үчүн дагы абдан кубанычтуу болду. Эгер ушул ырдан кийин лирика ырдап калсаңыз кана эле. Ырдайбыз, обон жазып берсеңиз кана эле. Буюрса жазабыз. Жакшы. Кийинки чыгармага кезек берели. Примавара. Ооба. Кеттик анда эмесе. Сиздер үчүн Назель ырдайт, колчаулар. Мен репертуарымды Мыктыбекте жаттап калды окшойт уже. Примавара. Кеттик анда. Болгар тилинен которгондо биринчи жолу деп эсептейт. Которулат. Болгар кембе же румунбу? Болгар. Болгар. Ооба. Primavera, yeah, primavera. En masim ati depan enga chineva, enga chineva, enga chineva. Yeah, 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 yeah. Primavera, yeah, primavera. En masim ati depan enga chineva. Enga chineva, enga chineva, yeah, 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 yeah. Magandes latine, la mine, la noi, je para sauras en pes. Magandes latine, la primavera que me spos, primul teu pas, oh, 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 razite soare, are de mare. Oseletale, oh, 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 iubire nostra, mari albostra, iubire che ci fa. Primavera, yeah, primavera, che masim a ti depan, venga cineva, venga cineva, venga cineva, yeah, 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 yeah.
primavera, que me simpati de pan, lenga chineva, ya, magandes latine, la mine, la noi, je para sauras en pez. Magandes latine, la primavera en mis pus, premunteo as, raze te suare, hare de mare, seretare, io bidem nostra, io bidare cattiva, hai grigia dea. Primavera, can my sympathy define lenga chineva, ya. Рахмат. Биринчи жолу дегендерди бирге тыңдадык. Сиз биринчи жолу качан мындай профессионалдуу ырдадыңыз эле? Биринчи жолу мен ойлойм ошо студент кезимде эле ошо сабак өтүп анан практика керек да, себеби теория практика да керек. Анан ошондуктан бизге агай ар дайым айтчу, ырда кечкисин ырдагыла деп, барып ырдасаң жакшы болот, башыгасыңар деп. Анан кафеде ырдачумун, эмгектенип иштеп келгем. Анан кийин бара ошол жактан кафеде иштеп отуп кечкисин көп жаңы тааныштар пайда болот экен. Анан ошондо айтышканда мага ырдап көрбөйсүңбү, чыгармачылык менен иштеп көрбөйсүңбү, өзүң ырларың барбы депчи. Ошондо бул айта кетсем эң алгачкы жолу ошо профессионалдуу деңгээлде ырдаганым, ошо сахнага чыкканым десем болот. Канчанчы жыл болду экен? 2014 болчу да. 2014-жылы ошо алгачкы жолу чыккам сахнага. Мындай назель болупчу. Анан ага чейин бирок конкурстарга катышып келгем. Музыкалык мектепте окуганда эле. Юный таланты деген конкурстар болот кичинекей бала чагымда. Ошону кандай десем болот? Ал да профессионалдуулукка киреби? Ооба. Туурабы? Конкурстар албетте. Мугалим ошо хордон, анда бирок мен вокалдан билим алган эмесмин, бизде хордон эле ырдаганда эле. Ай, сен конкурска жарайсың, кел эле кетили, ырларды жаттайбыз деп, ырларды жаттаттыртып ошо бизди алып барчу да. Демек ошондо эле өзгөчө болгон турбайсызбы, Аны билбейм, аны сураш керек. Мыктыбек, мен бул жерден да бир суроо бергим келди. Буга чейин сиз айттыңыз, ошо 1 жылдан бери жаңы ыр жарата эле экенмин депчи. Качан ыр жаратасыз жаңы? Жаңы ыр жараттым. Аты кандай? Бир аздан кийин угабыз. Кандай темада? Сабыр кылып туруңуз. Баягы эле наз эле жекебиздин темасы. Ага чейин ортодо бирге мен таланттуу, мыкты, абдан эл аралык конкурстарга көп катышып келген жигит. Азыркы учурда продюсер да болуп жүрөт. Дагы азыркы учурда продюсер. Биздин Нурдагы коногубуз. Сахнада алып жүргөнү аябай элге жагат да, билет да, өзүн кантип алып жүрүшүн. Ошо Курал Чокоев экөөбүз чогуу мен Курал Чокоев менен дуэт ырдагам. Ошол ыр бар. 2019 буюрса жакшы жылдан болду. Курал Чокоев менен андан кийин жаңы ыр азыр буюрса бет ачары болот. Жакшы. Айтып эле койчу, кыйнабай эле. Ийгиликтер болсун, ийгиликтер болсун. Жок, алдыда коебуз, алдыда. Жок, алдыда. Аны мен айткончу, кудалар. Кайненен ырдабады эле. Анан азыр куда тосот. Жакшы. Анда кезекти наз эле жекебизди бир аз эс алдыралы. Биназир Аблаева ырдайм деп турат. Мен капталында турса да байкап турам. Урматтуу угармандар, урматтуу көрүүчүлөр, Биназир Аблаева айта кетсек, бир гана орусча, кыргызча, англисче эмес, түркчөнү да катыра ырдайт. Анткени өзү Кыргыз Түрк Манас университетинде 3-курска чейин окуган. Азыр болсо сиздер үчүн
түрк тилиндеги чыгарма мага колдоруңду берчи деген чыгарма бана эллерини бер деп аталат. Кабыл алсаңыздар. Лирикада вальс ким менен вальс билесиз? La 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 Ben bal arısı gibiydim senden önce. Bak pervanelere döndüm seni görünce. Yana yana kül olsam her an, yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım ömrümü, ben sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an, yine de senden ayrılamam. 1000 yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Yana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Çoğu la 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 la. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Sonun. Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. La 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 la. Браво, Бина. Ошондо кимдин колун сурады? Сен кимдин колун сурап жүрөсүң? Мындай ачык эле айтты башташты. Азыр мындай заман өзгөрүп калган го. Бирөөсү көз дейт, бирөөсү болсо мага колдоруң бер. Тамаша. Бирок сурайын деген ойлор. Жок, эч кимдин колун сурабай элемин. Өз негизи бул ырды мужчина поет. Мы просто перепеваем. Жакшы. Колчолор болсун Бина Жырабаева. Чоң рахмат. Эми кийинки ырдын кезегин кайрадан эле Назали жекебизге беребиз. Live. Жашоо. Life. Очень известная песня. Будете подпевать. Бардыгы билет. Переводтун баарын билесиз го? Айтпайсызбы, эмне деп которулат эми? Жашоо. Жашоо. Мен айткан болчумун. Переводду айтып беребиз, унутпаңыз. Бул жолкусун ошо Кандай эле? Кандай эле репетиция алып көрбөйбү? Тамаша баштадык. Don't you know been waiting so long, like a first time give me this madness, just then look into my eyes. Every time you hear I can love. Don't you know been waiting so long, like a first time give me this madness, just then look into my head alive. Когда ты сделал выбор сам и по пустякам не ищешь повода в глазах, когда в ожогах толк
Ведь для тебя это урок куда-то унесло. И вот ты вновь сыграл любовь. Перезаряжай или утопи вискарь, но не позволяй сказать, что это лайф не кайф из небытия. Эти все события, тут любая полоса о любителя. Every time you hear I can love, don't you know been waiting so long? Like a first time give me this madness, just then look into my eyes. Every time you hear I can love, don't you know been waiting so long? Like a first time give me this madness, just then look into my head alive. Когда не хочется назад, и только этот миг, лишь бы повторять подряд, забить на палево. Если так понравилось чем-то больше стать, ведь наша жизнь это фристайл, на руки занята. Возможно, вы уже никто, но желтый светофор, последний шанс на тапку в пол. Это карусель для таких, как мы, детей. Если все вокруг не те, поищи в себе. Every time you hear I can love, don't you know been waiting so long? Like a first time give me this madness, just then look into my eyes. Every time you hear I can love, don't you know been waiting so long? Like a first time give me this madness, just then look into my eyes. Баракелде. Шо деген ушу экен да. Ооба, мыкты чыгарма. Сүйүктүү угармандар, Feelings Acoustic ошондой эле Назель эже бүгүн бизде бардыгыбызга, жалпыбызга сонун маанай тартуулап жаткан кези, анан учурдан пайдаланып айта кетели, бизди угармандарга толук ушундай сонун кылып жеткирип жаткан бул албетте биздин башкы режиссерубуз Улан Солтобек уулу, ошондой эле үн режиссерубуз Райым Молдагазиевке дагы ыраазычылык билдиребиз. Демек, бул мүнөттөрдө көрүүчүлөрдөн суроолор же болбосо сураныштар болсо кабыл алууга даярбыз. Ой. Келиңиз. Саламатсызбы, Назель эже? Атым Гүлдана. Гүлдана, салам. Чындыгында таң эрте маанайым жок келдим эле. Сиздин өзүңүздү көрүп, ырларыңызды угуп, баарыбыздын эле маанайыбыз көтөрүлүп кетти окшойт. Сизге чоң рахмат. Ушундай позитивдүү маанайда жүргөн адамдар абдан жагат мага. Анан да жакында эле Супер ТВ каналында Жылаңач Батыр аталышында реалити шоуга катышкансыз. Бул шоуга кандайча катышып калдыңыз? Жана кызыктуу окуялардан айта кетсеңиз. Мындай прямой смыслда эмес, түз. Жок, мындай кандай берилип Ал дегенем ушундай көрүш керек, ютубка келип көрбөйсүңбү? Ал жакта мындай экстремалдуу нерселерди жасадыңыз окшойт. Аябай экстремалдуу болду. Мен үчүн кандай десем бир микрофонго жакын. Микрофонго жакын. Чоң рахмат. Абдан сонун суроо болду. Менин да маанайым көтөрүлүп калды. Сиздердики көтөрүлсө, меники дагы андан да көтөрүлөт. Туура, мен Жылаңач Батыр реалити шоуга катышкам. Сунуш келген. Супер ТВ, Супер гезитинен ошо сунуш келип, анан буну кыркылат да, реклама болот да. Айта берсеңиз. Анан ошондо болгондо сунуш келди, мен бардым. Абдан кызыктуу болду. Кесиптештер менен бир нече убакыт чогуу болдук, бир нече убакыт кандайдыр бир условия жок, телефон деген жок. Ушундай жашап көрдүк. Жегенибиз, эгер утулуп калсак, бир сэндвич жейбиз, анан бир суу ичебиз. Утсак, эгер андай сонун тамактар берилет. Анда кыздарга сонун мүмкүнчүлүк болгон турбайбы? Утулуп калып эле диета кармаганга. Ооба, ошондой мен ошондой негизи арыктайын деп баргам да. Анан билбейм, жакшы эле утуп аттым окшойт, көп деле арыктаган жок. Бирок сэндвич менен кантип арыктайсың? Анан курсак кадимкидей ачты, себеби биз көк түстүү командада болуп бир нече жеңилип калып аттык да. Анан аягында бир кайра жеңип баштадык.
анан тилекке каршы мен кеттим ал жактан. Абдан мен көп нерсени үйрөндүм ал жактан. Жашоо мага мен үчүн бул жакта аябай мисалы үчүн кыйын нерселер ал долбоордон кийин такыр кыйын болбой калды да, кыйын сезимдер жок. Себеби аяктан салыштырсаңчы, салыштырмалуу бул жак жыргал экен. Андыктан жыргап жашаш Себеби керек. деген туугандарыңды, бир туугандарды, жакын курбу кызың, досторуңду эч кимди көрбөйсүң, тамак жейин десең магазиндер жок, бир эле мисалы үчүн режим деген да жок болуп калды. Утулсаң деген мен айтып кеткендей бир эле сэндвич, анан телефон деген жок, ошо кыйынчылыктар көп экен. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Ийгиликтерди каалайлы дагы кийинки суроону кабыл алууга даярбыз. Микрофонго жакыныраак Азыр келип суроолорду мындай берсеңиздер ушул жердечи бир болот. ырды кыстара кетиш керек болуп атат да. Басая деген ыр бар да. Аха. Жылаңач батырлар үчүн. О, туура. Кеттик анда. Жылаң айлак басып кимди издедиңиз? Припевтенби? По лицу роса, я к тебе бросаю, и слова бросаю по ветру. По лицу роса, я к тебе бросаю, за тобой бегу на край света босая. Кыздар кеттик, чо! Shake it. Если бы не ты, где бы была я? Если бы не сила мои моря, унесли бы ветром паруса, паруса. Любовь была светом, белая полоса. По лицу роса, я к тебе бросаю, и слова бросаю по ветру. По лицу роса, я к тебе бросаю, за тобой бегу на край света босая, босая, босая. Азыр болсо рэп болот да менде. Аракет кылабыз, кеттик. И с тобой босиком по осколкам мое сердце ты протыкаешь иголкой. Ты колешь, колешь меня изнутри. Возьми, посмотри на мою кожу. Ты рассыпаешься, засыпаешь со мной, просыпаешься. Без тебя никак, без тебя нельзя. Мои чувства к тебе скользят. По лицу роса, я к тебе бросаю. По лицу роса, я к тебе бросаю. За тобой бегу на край света босая. По лицу роса, я к тебе бросаю, и слова бросаю по ветру. По лицу роса, я к тебе бросаю, за тобой бегу на край света босая, босая. Сонун чыгарма. Мындай орусча айтканда в тему болду да. Быть тем Ооба. болду. Кыздар бийлеп турбайсыздарбы? Аха. Мынтип туруп, Албетте, колдоп Азыр турушат. танцевальный болот. Ийге түшө турган болот, Жакшы, ооба. Конокто сүйүктүү угармандар, бүгүн бизде Назель, анан дагы ушул жерден ыраазычылык билдире кетели. Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университетинин журналистика бөлүмүнүн Баласагын ТВ жалпы жамаатына Демек, бул мүнөттөрдө дагы бир мыкты музыканы уга турчу убакыт келди. Бирок ага чейин дагы суроолор бар болсо, микрофонго жакыныраак келебиз, сүйүктүү көрүүчүлөр. Аха. Сизге аябай көп суроосу бар окшойт. Кайрадан мен Миржан. Миржан, кандайсыз? Күйөөңүздөй мөрүңүздө сиз Кыргызстандын 7 областынан издеп жатпайсызбы күйөөңүздүчү? Ооба. Кайсы областтан таптыңыз, ошону айтып берсеңиз, жана аяй кайнене, аяй келиндер деп ырдап жатасыз да. Сиз өзүңүз аяй келинсизби? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз кандай ойлойсуз? Мына суроо. Мына. Кана. Миржан, Ордун падышасы болду. Миржан азаматсыз, сонун суроолор болуп атат, оригиналдуу. Эми жакшы. Аябай сонун, мага жагып атат чын. Мындай. Бүгүнкү атмосфера вообще жагып атат да, сонун. Муктубек, мен ойлоп атам да, мындай оригиналдуу адам болсо, анан оригиналдуу суроолор келет. Жок, баардык суроолор эле оригиналдуу болуп атат да.
өзгөчө болот деп баардык Аха. суроолор. Бул бирок Миржан өлө тың экен, 2 жолу келип туруп сурой берет. Келиңиз, жооп беребиз. Аха. Шаштыртпачы Муктубек. Жыргып Азыр алайын. суроолорду унутуп каласызбы деп ойлоп атам. Эстеп койбойсуң чын эле. Жок, негизи 7 областтан издеп таптым, бирок 7 областтан ырдадым, бирок өзүм Марс деген Казакстандан таптым деп планетадан таптым. Күйөөнү. Марс деген планетадан. Биринчисин Айдан чыккан, бирок Айдагысы кичине жүзүбүз келишпей, анан Ал- Марстык менен жакшы болуп кеттик. Марстан келген жерде жашай алат экенмин анан. Жашай алат экен. Же, Экөөсү сизде- дем алыш болгондо Марска деле кетип калабыз. Марс жакты онан. Марс аябай жакты, сонун экен чындап. Кайната кайненеңиз Марстык болуп туруп Ооба, кайненем айтып кеткендей, кашы кызыл. Мен аны турап жашыл кылып алгам. Буюрса жакын арада премьерасы болду клиптин кечээ күнү. Биринчи жаңы келин болуп келгенде каш жашыл, андан убакыт өткөн соң улам Жок, кызара мен баштады барсам деген. кайненемники кызыл экен да. Аха. Анан кайнененин камырынан деп мен деле кичине окшошоюн деп анан мен жашыл каш кылып алгам. Кыскасы инопланетянин экен да күйөөсү. Ошо анан аяй болгонго аракет кылам, себеби деген эң биринчиден мен ойлойм, бирөө менен недовольный болуп, бул мындай экен деп, бул мындай экен, эмнени мындай кылып атат бул. Антпей эле биринчи өзүңдү оңдошуң керек экен да. Жашоодо деп ойлойм да, бул менин жеке пикирим. Ошондуктан мен аракет кыламын. Мен идеалдуу эмесмин, бирок аракет кылам аяй болгонго. Себеби деген өзүм аяй болсом, мага дагы ушундай бир мамиле болот го деп ойлойм. Сонун, кол чабуулар. Уланталы, мен башка бирөөнү таап алдым дейт койду. Эми эмне Ойбой болду? дурдайбызбы? Болот, ойбой дурдайдан. Ана башка бирөөнү таап алдым дейсиз да, ойбой, эми бирөөнү бирөөнү таап алдым деп. Негизи ушул чыгарма мага жагат өзүмө дагы. Бирок азыр бул чыгарма дуэт. Сөзү Турар Кожомбердиев деген атактуу акындын небереси жазып берди, Мухаммед Кожомбердиев. Обону Тотомидин Жолдошевдуку. Негизи Куралбек Чокоев экөөбүз чогурдайбыз. Анан Куралбек жок, бүгүн билбейм кандай угулат, эң биринчи жолу ырдап көрүп атам. Ошондуктан сиздер мени колдосоңуздар болот, тура калып бийлесеңиздер болот, бияка жаныма келип ырдай берсеңиздер болот, мына микрофон колдонсоңуз болот, келип уялбай. Ооба. Кетканда. Балыкты көңүлдөргө Еще раз. кап балыкты көңүлдөргө албай, бийлегиле кары жашын калбай, жакшырга сезимдерди бөлөп, жарык болуп күйүп нургун шамдай, жүздөрүбүз жылдыздардай жаркып, жашайлычы ырга бийге балкып. Кандай сонун ушундай кечте, бийге түшсө жигит кызды тартып. Ойбой бой, кайгырганды кой, ойбой бой, кана күлүп кой, ойбой бой, кана ырдап кой, ойбой бой, кана чоңи, ойбой бой, кайгырганды кой, ойбой бой, кана күлүп кой, ойбой бой, кана ырдап кой, билебиз, ойбой бой, кана билеп кой, ой, 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 Дура, кызым, кеттик, билебиз, чогуу. Өкүлөлү бүгүн ушул кечте, албай курбум кана биле кечке, жыргагыла көңүл үчүн барын, жакшы күндөр калсында эместе, ырларыбыз азык болуп жанга, жалындайлы жалын жаштык барда, ырысыбыз ырдан биздин бүткөн, жеттересин ар бир аткан таңга. Чоң кеттик, ойбой бой, кайгырганды кой, күлүп
кеттик чогуз. Ойбой кайгырганды кой. 1 2 3. Ойбой кай. Ойбой кана күлүп. Кана ырдап. Кана. Ойбой кайгырганды кой. Ойбой кыздар кеттик. Күлүп кой. Ырдаган. Кана. Ойбой. Азаматсыздар. Жакты мага жакты. Кыздар азаматсыздар. Баракелде. Бул жактан сизди дагы анан ошондой эле колдоп, коштоп турган Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университетинин журналистика факультетинин студенттерине дагы бир жолу өзүңүздөргө өзүңүздөр кол чалыңыздар. Ар бириңиздер азаматсыздар, чындап эле. Ар бириңиздер абдан сонун позитивдүү, аябай колдоп, коштоп, ырдап, бийлеп да бериңиздер. Ыраазымын аябай. Чоң рахмат. Демек, сүйүктүү угармандар, бул мүнөттөрдө кайрадан Feelings Acoustic тобуна кезек келип жетти. Бул жолкусун Мыктыбек ушунчалык камданып турган чагы. Ойбой. Кандайсыздар деген Бардыгы сонун. Шейкердер. День за днем я грешил красиво, но не признать не в силах, но не настолько сильно я любил, не вникая, что мне пророчат, днем ожидая ночи, хочется или не очень, но дарил. Каждый раз убегал с рассветом и не давал ответов, вроде и то, и это, но не в цель. И увидев тебя однажды, рухнул мой мир бумажный, понял я, что хотел. Небо в твоих глазах, я молю лишь об одном небесах, чтобы тебе сказать, я люблю. Небо в твоих глазах, небо в твоих глазах, я молю лишь об одном небесах, чтобы тебе сказать, я люблю. Небо в твоих глазах. День за днем я бежал по кругу, но ни врагу, ни другу, не подавая руку, я тону в череде бытовых событий, не находя открытий, лишь становился скрытник, как в плену. Но однажды твои ресницы, к небу стремясь, как птиц, мне помогли проститься с пустотой. Я увидел в тебе спасение и проиграл сожжение наедине с мечтой. Чё, врдаюсь? И небо в твоих глазах, я молю лишь об одном небесах, чтобы тебе сказать, я люблю. Небо в твоих глазах, небо в твоих глазах, я молю лишь об одном небесах, чтобы тебе сказать, я люблю. Небо в твоих глазах, чтобы тебе сказать, я люблю. Небо в твоих глазах, небо в твоих глазах. Чоң рахмат. Мыктыбек Нурланбековдун аткаруусунда музыканы тыңдадык. Мыктыбекти ушул жактан кетирбей, суроолор болсо түздөн түз Мыктыбекке берсеңиздер болот. Келиңиздер. Бүгүн суроолор Назеле жекебизге берилсе жакшы болот. Берилип атат буга чейин деле. Мыктыбекке болгон суроолор болсо дагы.
Микрофонго жакын келип берсеңиздер болот. Кана уялбайбыз, тартынбайбыз. Ай. Салооруңуздарды камдап туруңуздар, Ага чейин Назели жекебиз тырдаталы. Жанатан бери бийлетели дейт. Ооба. Анда бул жолкусун башканы таап алдым дейби. Башканы таап алдым дейт. Бир туруп күйөө издейм дейт. Күйөөнү таптым дейт. Ана кайненели болдум дейт. Кудаларды тостум дейт. Бирок башканы таап алдым дейт. Бирок булар бир гана чыгармаларда, ырларда гана жашасын дейли. Анан жашооңузда, жан дүйнөңүзгө мындай жылуулук ошондой эле бактылуулук. Негизи мен байкашым боюнча мындай нерсе бар да, жазылбаган статистика бар. Мен өзүмдүн чыгарган жыйынтыгымда, мисалы, жашоодо шайыр жүргөн адамдар, абдан шайыр жүргөн адамдар көбүнчө кайгылуу ырларды көп ырдайт. Мындай көп сүйлөбөй жүргөн адам же болбосо мындай улуттуу жүргөн адам ушундай ырларды көп ырдайт да. Мен оюмча Назели эжеке жашоодо баягы аябай улуттуу жүрөт болуш керек деп ойлойм да. Негизи эле мен кичинекей чагыман эле шайырмын. Үйдөгүлөр билет. Ишенбесеңиз мен менен жашап көрбөйсүзбү бир 10 күндө. Андан кийин айтасыз. Туура эмес ойлоп турмун деп. Статистика кээде деле жаңылып калат окшойт. Ооба, исключениялар болот да. Мен ойлоп атам, Назели эженин атын Назели мейле шайыр деп коюп койсо болмок деп. Чын эле, сурайын деп аткам. Назели деген сиздин псевдонимби же чын атыңызбы? Каймана ат окшойт. 2014-жылдан бери Назел болуп чыга баштадым деди. Андагы байкап калдым. Чын атыңыз кандай? Чын атым. Үйгө конокко келесиз го, ошондо айтып берем. Шарапат эмеспи? Жок, сизди күтүп атышат. Ким күтүп атат? Сиз эле сурап атыңыздар. Айтпайынбы чынды? Чын атыңыз? Жок. Барды күтүп калды. 6 миллион кыргыз эли күтүп атат. Менин атым, чын атым Назгүл. Мына. Ачылды. Анан Наз деген сөздү алып эле эл деген сөз, кыргыз элиме, ооба, кыргыз элиме. Назгүл эл үчүн ырдайт. Менин бардык эмгектенип жаткан нерсемдин баары, ошо жүрөгүмөн чыккан нерсе, мен сүйгөн нерселерди мен кандай болбосо да кыргыз элиме тартуулайм. Ошон үчүн Наз эл деп койгом. Наз эл. Назел элге ырдайт дегендей. Назгүл элге ырдайт. Ошондо мен Назел болуп калдым. Назел болуп калды, ооба. Жакшы, анда Назгүл эжекеге кол чабуулар. Кыздар мени биякта урушуп атат, бирөөнү таап алды депчи. Чогуу эле таппайлы. Мен жалгыз таппайлы. Билесеңиздер болобу? Ай, Миржан, тыпылдап жүр биле. Турма. Бакиров, анда сиз билесиз. Тамам эмес. Ничего не предвещало вроде бы. Я теперь не понимаю, быть или не быть. Почему не совпадает, в чем секрет? То тебя уже нету, то меня еще нет. Я сегодня словно между двух огней, или на краю обрыва, если быть точней. Не забудь, мой милый зонтик, будет дождь. Я тебе намекаю, а ты никак не поймешь. Пой вместе. У меня появился другой. У меня появился другой. У меня появился другой. Ты просил найти выход, а выход только такой. Кыздар кетик, бамбар-бамбар. Азыр колдойбуз бирөөнү. Бамбар-бамбар. Азыр рэп окуйт бизге. Бамбар-бамбар. Ал менин маңдайымда отурат азыр. Бамбар-бамбар. Рэп кетик, Бакиров. Это стало понятно мгновенно. Я просил говорить откровенно. Я тебе поверил, но это было, видимо, зря. Но не надо выдумывать факты. Стоп, хватит, все. Бакиров, Рэпти дагы жолу окуйчу. Анда
анда кеттик дагы бир жолу. Анда рэпти окуйм мен. Это стало понятно мгновенно. Я просил говорить откровенно. Тебе поверил, но это было, видимо, зря. Не надо выдумать факты, стоп. Бул негизи жөн эле импровизация болгон. Импровизация. Ничего не предвещало вроде бы. Я теперь не понимаю, быть или не быть. Почему не совпадает, в чем секрет? То тебя уже нету, то меня еще нет. Поехали вместе! У меня появился другой. У меня появился другой. У меня появился другой. Ты решил найти выход, а выход только такой. И у меня появился другой. У меня появился другой. У меня появился другой. Ты просил найти выход. Мен муну ойлоноганда кыздар чогы. У меня появился катурак. У меня появился. Дагы бир жолу. У меня появился. Ты просил найти выход, а выход только такой. Хайра! У меня появился другой. У меня появился другой. У меня появился другой. Ты просил найти выход, а выход только. Выход только. Выход только. Выход только. Выход только. Выход только такой. Ты просил найти выход, а выход только мындай. Кол чаулар. Сонун. Бир гана ушул жерден мындай айлатап чыгып кеткенге аракет кылды, бирок Азама кол чаппайлыбы рэперге. Мен аябай колдоп кеттимби? жок, мен биринчи Бош жолу убактыңда окудум. ушундай жасап окшойсуң. Жок, биринчи жолу болду. Бул элдин алдында дагы, өзүмдүн алдында дагы. Андыктан эгер бир нерсе туура эмес болсо, бир аз кечирим сурайм. Бир аз эмес, көп эле кечирим Сонун сурайм. болду, сонун болду. Кол чаппаңыздарчы. Негизи менин досторумдун көбү баягы бирөөсү магазин ачты, бирөөсү дагы бир нерсе ачты, бирөөсү дагы бир бизнес ачты, а мен болсо барып терезени ачканга эле жетиштим. Жакшы. Жок дегенде терезени ачып турсуң. Абакиров Азаматсыз сонун мага аябай жакты. Сонун бир дуэт жазып көрбөйлү. Мен ушул жерден сурайм дегем. А мындай жанды ырдап көрбөйм, мен экинчи куплетин таппай албадым жана. Мели. Жок, азыр. Экинчи куплет ырдап сиз деген рэп дагы окуп койбойсузбу? Жок. Жок. Суранып койгойлубу? Батыл болсун. Жок, бул жолкусун мен сурайм дегеним сизден Viagra группасына эгер кошулайын деген ойлор барбы? Чакыруу келип калса. Чакыруу келип калса. Барасызбы? Константин Меладзе. Чакыруу келсе. Жагабы сизге Константин Меладзе. Обондору жагат. Мага обондору жагат. Чыгармачылыгы жагат. Өзү деле жакшы кишидей көрүнөт. Өзү дагы аябай мындай жакшы киши көрүнөт, чындап эле мындай томпойгон го. Мындай көздөрү аябай кандай десем, ай добрый деген сөз кандай эле журналисттер? Мындай жакшы адам деп айтса болот. Болду, жакшы аябай адамдай көрүнөт. Мына жардамдашып атат, мээримдүү. Да, чындап эле мээримдүү. Анан билбейм, бармак эмес окшоймун. Бармак эмес окшоймун, чындап эле. Себеби деген ал жактын алып жүргөн сахнада өздөрүнүн бир мындай десем, эрежелери бар да. Ал эрежелерге, мисалы үчүн мен чыгармачылык инсанмын, анан мага мындай рамка койгондо мен кыйналып калам деп ойлойм да. Ал жакта көбүрөөк болобу? Мен мисалы үчүн кыска юбка мондай ки десе, арыкта дагы 10 килограмм десе, таттуу жебе десе, бунун баары эреже кирет да. А мен таттууну жакшы көрөм. Ал жакка барсаңыз, мен аябай жакшы көрөм шоколаддарды, таттууларды. Чын эле Жылаңач Баатыр болот окшойсуз. Ооба, ошондуктан ал эрежелер кичине мага туура келбейт да. Мен мындай жүрөгүм каалаган нерселерди ушу илхомум келгенде бир жасап жүрө бергөнгө даярмын да. Жакшы, ыраазычылык билдирели. Анда кезекти Биназир Аблаевага беребиз.
Бул ырды баарыңыздар билесиздер. Телефонуңуздар менен шам жагып турсаңыздар болот. Жетпеген нерсе. До минор, Вот и спрятался день, вот и вечер затих, забрав мечты и тепло. Кто любовь сохранит, если сердце молчит, и значит все прошло. Вдаль унесенные ветром чувства останется где-то на берегу неба. Тихо к нему прикоснется луч одинокого солнца на берегу неба. А утром прольется рассветом чувство, уснувшее где-то на берегу неба. Чтобы мы с тобой не забыли, как друг друга любили на берегу неба. Замирая вдали, уплывает мотив любви на белых островах. Знаешь, наша мечта — этот сон для двоих. Теперь лишь грусть в твоих глазах. Вновь унесенные ветром чувства останется где-то на берегу неба. Тихо к нему прикоснется луч одинокого солнца на берегу неба. А утром прольется рассветом чувство, уснувшее где-то на берегу неба. Чтобы мы с тобой не забыли, как друг друга любили на берегу неба. Вдаль унесенные ветром чувства останется где-то на берегу неба. Тихо к нему прикоснется луч одинокого солнца на берегу неба. А утром прольется рассветом чувство, уснувшее где-то на берегу неба. Чтобы мы с тобой не забыли, как друг друга любили на берегу неба. Биназир Абаевага колчоолор болсун мыктык. Мен ушул жерден Биназирге суроо бергим келди. Берчи сурооңду. Эмнеге эле эркектердин ырларын ырдай бересиң? Бул жолкусун Дима Биландын репертуарынан болду. Буга чейин дагы ошол мырзалардын баягы репертуарларын алып ырдагансың. Орусча жооп берейин, Макул. мне так легче выразиться. Мне кажется, любой исполнитель, артист не должен ставить себе там какие-то границы, то есть он должен быть многогранным. И если даже мы женщины, даже если мы девушки, это не значит, что мы не должны петь мужские песни. Или же если даже мужчина поет женские песни, то он просто передает. Да. Мындай башкача ойлор кетип калбайбы? Кандай болор кетип. Ал сен деле кетет окшойт. Анда Мыктыбектен бир айымдардын музыкасы. Мен азыр ради такой композиция кетсе кете берсин деп, чынында эле аябай мыкты чыгарма, анан аябай өтө мыкты деңгээлде аткарылды чынында. Ой, чоң рахмат. Мындай дагы улап кете берсе экен деп отурдум да мен угуп. Эми мындай кылалы. Азыр бул жерде биздин жалпы көрүүчүлөр, угармандар ушул эфир башталгандан бери Назел эжекебиздин баягы эң акыркы чыгарган ыры жөнүндө кеп болуп атат да. Ооба.
кудалар деген сонун ыры бар. Азыр сиздер үчүн өзүр тап берет. Анан ошол ыр менен биз бүгүнкү радио кафе берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сонун бир мындай позитивдүү нотада бүтүрбөйлүбү, жыргап бийлеп. Кыздар, сиздер деле келечекте куда тососуңар. Мен аны көрүп атпайм дебейсиң. Марстан келген кудалар кандай болуп экен? Ооба. Кичине машыгып мынтип бийлеп Алардын туругула. салттары кандай экен Марстан келген кудалардын? Алар да беш бармактар тап экен. Түрү бар экен беш бармактын. Эт деген эмне билет бекен? Этпи? Эми бияка келип үйрөнүшпөдү эт деген экенин. Бул жака келип этти дагы жешти. Этке көнүп анан бияка калып калышты жашап эми. Жакшы. Эт үчүн. Кеттик анда Назель. Ырдайт бизди кудалар, жалпы кудаларга арналат. Бийлейле кыздар. Жигиттер биле өргөсө деле тартуу биле бизди. Кубалашпай кудалашып калдылар, бул дагы тагыңар. Неберегит олуп турсун артыңар, мал жаңа алдыңар. Кубалашпай кудалашып калдылар, бул дагы тагыңар. Неберегит олуп турсун артыңар, мал жаңа алдыңар. Келин кел, чайдан коюп бер, күйө бала, коронуп сала. Атапа, ак батаңды бер, алтындай болгон балдарга. Кудалар, балдарыбыз баш кошуп күн келди кубана. Чогой, кудалар, ырыстыга сыйырматка толсун араңар. Кудалар, балдарыбыз баш кошуп күн келди кубанар. Кудалар, ырыстыга сыйырматка толсун араңар. Азыр мен болсо салам жакка ойноткандар. Кызымдан коюп билебиз. Мен видео көргөзүп турайын. Кудай кошкон кудалардан болгула, бакытка толгула. Акча кандет санагандын ордуна бир билет койгула. Кудай кошкон кудалардан болгула, бакытка толгула. Канын септи санагандын ордуна тос айтып койгула. Келин кел, чайдан коюп бер, күйө бала, коронуп сала. Атапа, ак батаңды бер, алтындай болгон балдарга. Кудалар, балдарыбыз баш кошуп күн келди кубанар. Чого, кудалар, ырыскыга сыйырматка толсун араңар. Кудалар, балдарыбыз баш кошуп күн келди кубанар. Кудалар, ырыскыга сыйырматка толсун араңар. Ырыскыга сыйырматка толсун араңар. Ырыскыга сыйырматка толсун араңар. Кавер версиясы болду, бирок ошондо дагы сонун болду, бийге мындай түшө тургандай болуп кеттиңерсиздер. Мындай аз калып мындай билесем. Отуруп эле биле береличи, мейли отуруп. Сонун. Же туруп эле билейли. Ооба. Туруп эле. Так мейли биле береличи деп сонун биледиңер, отуруп. Сиз ошондо мындай кошумча кулактарыңыз барбы? Мындай угуп турган. Эми мен Шыбыраганда. кайненем Марстан болсо, өзүңүз ойлонсоңуз. Жакшы. Түшүнүктүү. Жездеңиз Марстан болсо. Түшүнүктүү. Бардыгы түшүнүктүү. Демек, сүйүктүү угармандар, бул мүнөттөрдө радио кафе программабыздын соңку мүнөттөрүнө келип калган чагыбыз. Анда Назель эже келиңиз, сизге Эркин микрофон. Нан болсо дагы ар дайым ыр болот дегендей, ошон үчүн токчулук болсун бизде. Бүгүн бияка келгениме абдан кубанычтамын. Себеби аябай бүгүн мени профессионалдар колдоп атышат. Feelings акустик тобуна абдан ыраазымын. Ушундай эле профессионалдар экен.
мыкты деңгээлде баардыгы чогуу бүгүн силер менен ырдаганыма мен үчүн бул чоң жетишкендик деп айтсам болот. Чакырууңуздарга чоң рахмат. Мен Кыял ФМ радиода ар дайым жүрөгүмдө жашаган радио, эң сүйүктүү радиом десем болот. Себеби абдан кандай десем, менин ырларым эң алгачкы ушу Мен Кыял ФМ радиосунан жаңырган. Азыркыга чейин жаңырат. Мен сиздерди сүйөм. Мени ар дайым колдоп келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Тазим. Ошо келечегиңер кең болсун кыздар. Биздин тартып аткан, жанатан бери иштеп аткан звукорежиссерлорго баарына чоң рахмат. Ыраазымын. Сонун рейвер кошуп турушту, жакшы ракурстардан тартышты мени. Баарыңыздарга ийгилик. Чоң рахмат. Сизге дагы чоң рахмат. Абдан Назеле эжекебиз менен жакындашып калдык эле. Эки жолу репетиция кылдык. Репертуарыңыз өзгөчө, өзүңүз дагы өзгөчө, ар дайым эле ушундай чыгармачылыгыңыз гүлдөп өсө берсин. Сизге дагы чоң рахмат, ардактуу көрүүчүлөр, ардактуу угармандар. Сиздерге өзгөчө рахмат. Сиздер менен болгон Мыктыбек Нурланбеков жана ошондой эле Өзгөрүү Шабакиров жана Feelings Acoustic. Сүйүктүү угармандар, Радио Кафе программабыз жыйынтыкталды. Эгер сиз дагы биздин топко, таланттарга күбө болом десеңиз, анда жума күндөрү саат 9:00 эртең менен КТРКнын радио бөлүмүнөн күтөбүз. Паспортуңуз менен келсеңиз болот. Жана ошондой эле YouTube каналыбыздан көрсөңүз болот. Ал жакка катталыңыз, ой пикир калтырыңыз.